Саламатсыңарбы балдар? Мен Кадамжай районуна караштуу Саралтын орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Мурзалиева Жылдызкан Закиржановна. Кыргыз адабияты сабагынан Батыш классикасынан Эрнест Хемингуэйдин өмүр таржымалы жана Чал жана деңиз повести боюнча сөз кылабыз. Сабактын максаты жазуучунун өмүр таржымалы жана повесттин жазылуу тарыхын билебиз. Өмүрдүн, жашоонун баркын билебиз. Маанилүү, мазмундуу жашоо керектигин түшүнүү менен ой жүгүртүүбүздү калыптандырабыз. Көп окуп, көптү билүүгө, дүйнө таанымыбызды кеңейтүүгө тарбияланабыз. Сабагыбыз максатына жетет. Эгерде биз жазуучунун өмүр таржымалы жана повесттин жазылуу тарыхына көңүл коюп уксак жана китептин кошумча маалыматтарды ала алсак, жазуучунун өткөргөн өмүр жолунан таасир алсак, өмүрдү маанилүү өткөрүү керектигин түшүнсөк, айлана чөйрөгө сарасеп салып ой жүгүртсөк, билимдүүгө дүйнө жарк экендигин сезип туйсак, дүйнө таанымыбызды кеңейтүүгө аракет кылсак, изденүүдөн ийгилик жаралышына ишенсек, сабагыбыз максатына жетет балдар. Сабактын жабдылышы Эрнест Хемингуэйдин Чал жана деңиз повести, PowerPoint жана Bandicam программасы видео тасмадан пайдаланылды. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди ачып, жазуучунун өмүр таржымалын дептерибизге жазып барабыз. Силердин көңүлүңөрдү төмөнкү видео тасмага бурамын. Американын дүйнөгө белгилүү жазуучусу, журналист, Нобель сыйлыгынын ээси Эрнест Хемингуэй 1899 жылы 21 июлда Чикагонун Оук Парк деген чакан шаарчасында дарыгердин үй бүлөсүндө туулган. Ал 6 баланын экинчиси болгон. Жаш кезинен өзүнө ишенген, агрессивдүү, тырышчаак жигит болот. Балык уулаганды, мергенчилик кылганды жана саякатка чыкканды аябай жакшы көргөн. 18 жашында жалаң фактыларды жана чындыкты Канзас-Сити шаарындагы Стар гезитинде корреспондент болуп иштеп жүргөн кезинде жаза баштайт. Кырчындай жаш кезинде эр жүрөктүүлүк кылып, өз каалоосу менен фронтко барат. 1918 жылы июлда Австрия койгон минада катуу жаракат алып, 4 жыл бул жаракаты менен күрөшөт. Ушул жылдар аралыгында жазуучулук менен алек болот. Эрнест Хемингуэйдин жазган чыгармалары ар дайым ийгиликтерди алып келген. Американын чоң журналдарында анын жазган аңгемелери, макалалары, очерктери жарыяланып турган. Американын белгилүү жазуучусу Гертруд Стайн жаш фронтовик деп атаган. 1926 жылы Күн да чыгат деген романы дүйнөлүк даңкын чыгарган. Бирок Түштөн кийин өлүм, Килиманджаро чыгармалары окурмандарды өзүнө тартып, сын пикирлерге да кабылган. Көркөм чыгармачылыкка, адабий ишмерликке бүтүндөй берилген Эрнест Хемингуэй роман артынан роман, көп сандаган аңгемелерди, макалаларды жаратууга жетишкен. Көптү көрүп, көптү билүүгө аракет кылган жазуучу дүйнөнүн 4 бурчун кыдырып, Италияда, Францияда, Испанияда жана Африкада болуп, атактуу Килиманджарону кыдырып, барган көргөн жерлер боюнча чыгармаларды жазууга аракет кылган. Натыйжада дүйнөлүк окуучулардын колуна Кош түбөлүк куралым, Бар туруп жок, Коңгуроо кимдин жаназасына кагылууда деген романдарды жаратууга жетишет. Табиятынан тынчы жок жаралган адам чыгармачылык изденүү менен бирге саякатын уланта берген. Ушундай саякат учурунда Конгого бараткан жолдо 1954 жылы спорттук самолетто
катуу кырсыкка учурайт. Аман эсен калат, бирок ден соолугунан ажырайт. 1957-жылы дүйнөгө белгилүү «Чал жана деңиз» повести үчүн Нобель сыйлыгын алат. Ага артык китеп жаза албашлыгын эскерткен дарыгерлердин сөзүнө чыдабай, жашоодон үмүтүн үзгөн жазуучу 1961-жылы 2-июлда өзүнүн аң улаган мылтыгы менен өзүн өзү атып өлтүрөт. Мынеке балдар, Эрнест Хемингуэйдин өмүр таржымалы боюнча аздыр көптүр маалымат алдык. Демек, жазуучунун «Чал жана деңиз» чыгармасы 1952-жылы Life журналынан жарыяланат. 1953-жылы Пулитцер сыйлыгынын фантастика номинациясына татып, 1954-жылы дүйнөдөгү эң мартабалуу Нобель сыйлыгын алууга жетишет. Повести негизинен автор өзүнүн башынан өткөргөн, бетме-бет келген окуяларды чагылдырат. Ал 1948-жылдан баштап Гавананын жанындагы Финка Викия деген жерде жашап калат. Ал жер балыкчылардын жери болот. Балык уулоону өтө жакшы көргөндүктөн ал жерде жүрүп, балык уулоонун түркүн кырдаалдарына, күтүлбөгөн окуяларына туш болот. Башынан өткөргөн күндөрүн кагаз бетине түшүрөт. Демек, «Чал жана деңиз» повести боюнча балдар, кийинки сабакта сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбызды ушун менен жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып, силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылгым келет балдар. Балдар, силердин да саякатка чыккыңар келеби? Сен кайсыл шаарга же мамлекетке баргың келет? Ал шаар сага эмнеси менен жагат? Ушул суроолорго ой толгоо жүргүзөбүз балдар. Келечектеги кыялыңарды дептериңерге баяндап жазасыңар. Жана кошумча Нобель сыйлыгы жөнүндө маалыматтар таап жазып келебиз балдар. Нобель сыйлыгы качан уюштурулган, ким тарабынан уюштурулган жана бул сыйлыкка кимдер ээ болот? Демек, тапшырмалар түшүнүктүү болгон болсо балдар, кийинки сабакта силер менен көрүшкөнгө чейин саламатта тургула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.